Кыялымда ээрчип жүргөн көлөкөмсүң. Кымбатым, ардагым берекемсиң. Бала кезде кыялымда бир сыр жашап, байкабапмын. А көрсө сен экенсиң. Ысык көлдөгү Жетөгүз районунун Чырак айылында жашап жаткан Жекшеновалардын үй бүлөсүнүн жанып турган чырагы Нургиза Талантбековна 1999 жылы бул дүйнөгө келген. Орто мектепти аяктаган соң Манас Түрк университетинин эмес, Кыргыз Түрк Манас университетинин искусство факультетинин актёрдук чеберчилик бөлүмүн ийгиликтүү аяктап, Учур мамлекеттик жаштар театрында чай ташуучу, ден соолук сурроочу, гримерныйды жыйноочу жана эң башкысы актриса болуп эмгек жолун баштады. Бул менин балалыктан бери көксөп келе жаткан кыялым болчу десем жаңылышпайм. Бирок көмүскөдө келаткан кыялдарым бири болчу. Үйдөгүлөр ким болосуң деп сураса, мен буюрса журналист болом дей берчүмүн, бирок баары жан дилимде сахнага эмнегедир тартып турчу да. Окунуп бүтүп аяктап келгенден кийин байкем экөөбүз вуздарды кыдырдык. Анан Манас университетине келип таанышуу жүрүп жатканда байкем айтып калды да, ушундай бир факультет бар экен, балким сен барып көрбөйсүңбү, сенде жөндөм, шык, талант бар да деп ошентип калды. Анан мен көксөп моякта көдөнүндө жаткан бир айтылбай аткан нерсемди бирөө монтип ачып койгондой эле болду дагы, сразу кармадым дагы, даярданып, анан Кудай буйруп өтүп кеттим. Кесибиңиздин кандай жакшы жактары бар? Мен театрга киргениме аз гана убакыт болду, бирок ошол аз убакыттын ичинде эмнелер болуп жатат жана болууда. Биздин театр КТРКнын алдында жайгашкандыктан бизде чоң мүмкүнчүлүктөр да болот экен. Радиодо, ошол эле учурда котормодо, ушуларда дагы биз мындай салым кошуп жатабыз, ошолор жакка десек да болот. Жана ошондой эле спектакльдерде ойноп атабыз. Эң кызыгы жер көрөт экенсиң. Жакында эле мен түштүк жергесин көрө элек болчумун. Биздин театр менен биргеликте барып, Ош жергесине барып спектакль коюп келдик. Нүзүп аталык спектаклин коюп келдик. Эң алгачкы гастролум болду десем болот. Мунусу жок деп да айта албайсың, бирок мен бул чөйрөгө жаңы аралашып аткангабы, Кудайга шүгүр, убактым менен, балдар менен иштешип, ошол эле учурда мындай убакыт аябай эме болот да, кандай десем, кенен убакыт болуп атканда мен абдан кубанам да, что спектакльдин репетициясына деле жетишесиң, дагы башка нерсе, съемка, нымылар деген болуп калганда да аларга да жетишип атасың, Кудайга шүгүр. Акыркы жолу эмне сатып алдыңыз жана канча сом? Нан, суу, баш аягы бир 200 канчанын кереги болгон, точно не помню да. 5 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестетесиз? 5 жылдан кийин өзүмдү 5 жылдан кийин буюрса өзүмдү албетте сүйүктүү жар, бактылуу эне, ата-энесинин кыймыктуу кызы, буюрса кесибинин мыктысы, ошол буюрса ошондой элестетем. Актриса болбосоңуз кайсы кесипти аркаламаксыз? Эгер мен бул кесипти тандабай кала турган болсом, мен баары бул чөйрөдө болмокмун го деп ойлоп кетем. Анткени жан дүйнөмдө баары уялаган нерсе чыгармачылыкка дайым тартып турат. Эгер бул кесипти аркалабай кала турган болсом, скорее всего, я мугалим болмок болушум керек. Жашооңуздагы эң маанилүү 5 нерсе? Биринчи адамгерчилик. Эң маанилүү нерсе болсо, эң биринчи ден соолук албетте. Ден соолук, аба, суу, адамгерчилик, акыйкат. Мугалиме Кыргыз академиялык драма театрынын актёру, режиссер Адыл Болорбек уулу. Нургиза Жекшенова деген актриса кызыбызды ушул Манас университетинде, Кыргыз Түрк Манас университетинде мен өзүм мастер катары окуткам актёрдук чеберчиликке. Бул Нургиза деген кызыбыз ошо мен окутуп жүргөндө эле театрга аябай кызыккан, жан дүйнөсүн бере турган кыз болчу да. Мындай таланттын баардыгы тең 100 талант болсо анын ичинен бирөө болот, экөө болот. Ошол бир-эки кишинин арасында Нургиза бар.
ошол таланттардын ичиндечи. Нургиза окуп жүргөндө эле аябай тырышчаак. Эмне десең, кайсы ролду аткарасың десең, ошол баардыгына даяр болуп аткарчу. Өз жанын аябаган кыз, мындайча айткандачы. Нургизаны мен окутуп жүргөндө эле көптөгөн ролдордон байкачумун. Даже кенеде сабак өтүп, кенеде этюд жазып атканда эле өзүнүн шыгын байкачумун. Нургиза азырынча жаш, Кудай буйруса дагы келечекте көптөгөн ролдорду жаратат деген ойдомун. Үмүтүм бар да, өзү мен агай катарычы. Нургиза азыр театрда мен ойлойм героин депчи. Азыркы жаштардын арасында бирде-бир суурулуп келаткан героиня. Эмне үчүн героиня? Героиня кейп эмес, бой эмес, сүйлөгөн турпат эмес. Нургиза жан дүйнөсүндө героиня. Нургизанын жан дүйнөсү абдан назик. Мындайча айтканда, таза искусствонун үстүндө жүргөн, таза творчествонун үстүндө жүргөн адам. Ошондуктан Нургиза келечекте өтө көптөгөн ролдорду жаратат деген үмүтүм бар. Мындайча айтканда, классикага да кете берет. Нургизанын ампуласы ар кандай. Мен айта албайм, бир эле трагедия кетет деп, мелодрама кетет деп айта албайм. Ар түрдүү. Анткени таланттуу кызыбыздын ампуласы ар түрдүү, ар кандай краска менен берилген. Бул дагы Кудайдан берилген талант го деп ойлойм. Эми Кудай буйруса азыр Нургизабыз жаш, дагы жыл өткөн сайын чыйралат. Уламдан улам мындайча айтканда тажрыйба алат, опыт алат деп коебуз го. Опыт алып отуруп, Кудай буйруса келечектеги кыргыз элиндеги, кыргыз искусствосуна, кыргыз театрына, кыргыз киносуна өтө чоң, зор салымдарды кошот. Көз өтүп кеткен биздин эң таланттуу, эң атак даңктуу апаларыбыз бар. Дарыкүл Күйүкова, Сабира Гүмүшалиева, Таттыбүбү Турсунбаева деген эжелерибиздин аркасынан келаткан жаш муундарга кирип калат Нургизачы. Ошондуктан Нургизадан мен эч коркпойм. Нургиза менин эмгегимди жана жеке эле мен эмес, ушул жакта Нургизага берген талим тарбиянын баардыгын тең текке кетирбейт деп мен ишенемин. Кудай буйруса Нургиза эң мыкты актрисалардан болот деп ойлойм. Азыр деле актриса болуп иштеп келатат. Азыр деле Учур жаштар театрында, мамлекеттик Учур жаштар театрында эң алдыңкы актрисалардын бири. Ал жактан дагы жакшынакай ролдор жаратып атат. Жеке эле ал театрда эмес, дагы башка үн коштоо жагында да иштеп келатат. Мен билишимче, мынакей азыр Манас Кыргыз-Түрк Манас университетинде биз азыр бир спектакль коюп атабыз. Ал жакта да эң чоң ролду ойноп атат. Мындайча айтканда, главный ролдордун бири. Бул жакка дагы чакыртып ойнотуп атабыз, суранып. Анткени мындай таланттар, мындай актрисалар бизде саналуу эле. Ошондуктан биз дагы бул жакка чакыртып ойноп берип, ой Нургиза деп мен өзүм баш болуп чакыртып ойнотуп атабыз. Кудай буйруса Нургизабыз келечекте чоң, зор, алп ролдорду жаратат. Нургиза жашоодо кандай кыз, кандай дос, кандай курбу, деги эле кандай адам? Нургизаны тааныганыма 11 жыл болду. Ошол 11 жылдын где-то 10 жылынан бери биз жакын курбубуз. Ошол учурда Нургиза мен үчүн азыркыга чейин орду тогуз, орду бир аябай чоң инсан, жакын курбу. Кандай курбу дегенде, ар дайым сен кандай сунуш айтпа, кандай бир өзүңдүн идеяларыңды айтпа, ар дайым бизди колдоп, өзүнүн жакшы советтерин айтат. Ошол эле учурда Нургиза экөөбүздү мындай жөн эле кошкон эмес деп ойлойм да, анткени экөөбүздүн жан дүйнөбүз мындай
ойлогон ой максаттарыбыз окшош болуп кетет. Экөөбүз сүйлөшкөндө эч тема бүтпөйт, ар дайым түнү деле күнү деле чогуу жатып алып деле кечке сүйлөшө беребиз дегендей. Жашоодо Нургиза аябай боорукер, ачык мүнөз жайдары, ар дайым адамга мындай жакшы маанай тартуулаганга аракет кылган инсан. Ошол эле учурда эң жакын курбу, мындайча айтканда адамдык асыл сапаттарга бай инсан деп айта алам, көзүм жетет. Анан мен ушул убакка чейин деп ойлоп келген жаман сапат деп деле айтпайм, бирок ошол сапатынын айынан Нургиза көп жабыркап калат да. Мисалы, адамдардын баарын өзүндөй көрүп, анан адамдардын баарына ошондой мамиле жасайт. Бирок кайра артка келгенде адамдардан күткөн мамилесин күтө албай калат дагы, мындай ожидание реальность болуп калат. Мен айтат элем, ошол кээ бир жерден адамдарга сага кандай мамиле кылса, ошого жараша мамиле кыл деп совет берет элем да. Hey, салам достор. Бүгүн сиздер менен Аска медиа каналы жана Темир канат программасынын алкагында Нургиза Жекшенованын бейнесин ачканга аракет кылдык. Сиздер менен мен Бакытбек уулу Адилет. Видео жакса лайк, комментарий калтырып, каналга катталып кетиңиз. Кийинки чыгарылыштан жолугушканга чейин